садикти мен 2009-жылы ошо төрөт үйүнөн кеткенден кийин эле иштетип өзүбүздүн көлгө эле ачкам, өзүмдүн эле үйүмөчү ушу көбүнчө могу жаш семьяларга жардам берейин, жаш үй бүлөлөргө. Эми мен ушу Чолпонтада төрөт үйүндө 21 жыл иштедим да, жалаң ушу балдардын наристелери менен иштедим. Койкалардын баары азыр индивидуальный ар бир балага өзүнүн нормасы менен жасалат да. Мисалы биз деген жана санэпидстанция баары разрешение берет. Мисалы 1,5 жаштан 2,5 жашка чейинки балага мынча нормасы сантиметр менен 50 сантиметр, 1,20, 1,10 деп узун туурасын баарын бизге ошолор эмеси менен улук саты менен жасалат да. Жума сайын где-то 15-20 миң тегерине чейин сатылат. Ооба да. Моющий средстволор бүт, мисалы постельный бельедон баштап, матрастардан баштап бизге могу суббота, воскресенье 2 күн иштебейбиз да. Ошол учурда обработка болуш керек да. Мен негизи башында ушул бакчаны 3,000 сомдон эле алчумун. Андан кийин баары эле кымбаттады, дана доллар өстү деген эле бар ол. Мен да кымбаттаттым, көтөрдүм, ата-энелер менен сүйлөшүпчү, ата-энелер каршы болгон жок. Ошолордун макулдугу менен 5,000 сомго чейин көтөрүп, азыр эми мына ошолордон арткан акчалардын баарына бул өзүбүздүн гардероб да. Бүт баары бул өзүбүздүн гардероб, бүт өзүбүз балдардын баары ушуларды кийинип алып, утренниктердин баарын өткөрөбүз. Разбегайтесь кто куда. Биринчи садик ачканда мен аябай эле көп каражат жумшадым. Көпчүлүгү орто эсеп менен бир 15 миң доллардай кетти. Мен уже Бишкекте 3 бакча болду. Бирөөсү тетиги Алматинка Фрунзе көчөсүндө, бирөөсү могу Чапаева Гагарина көчө. 60 бала бар, 20дан ар бир группада. Мага да жазылган балдар аябай көп, орун жок. Эми бул үй деле өзү болжолу ошо болгон аянт ушундай, себеби бизге деле санэпидстанция ар бир баланын квадрат метрин эсептеп берет да. Жылуулукка эми кышкысын бир 30-40 миң сомго чейин кетет. Айына кетет да. Себеби бизде деген жанагы эмеге өткөрүп салат да, жана комбутка өткөрүп салат да, промышленность деп. Он бир киши иштейт, хореограф келип иштейт, музыкант келип иштейт, 13 киши иштейт. Ошондо менде 30дан ашык киши иштейт 3 садикте. Айлыгыбыз биздики 115-120 миң кетет. Динара Асековна бул киши эл агартуунун отличники. Мына мурунда көп жерде иштеген. Аябай бул кишинин эмгеги зор. Анан азырынча бул киши 9 миң сом эле алат. Буларга биз ай сайын алганда бир 20-30 миңдей. Эгер бакчанын баарын кошсом, бир 60-70 миңге чейин кетет. О 3 бакчага кетет да. Мисалы биз момундай машиналарды алабыз, булар ушулар боюнча сабак өтөт да. Айгерим иштейт. Бизде могу кичинекей балдарга баягы жегиликтүү даамдуу болуш үчүн тамактын баары эч убакта куурулбайт, бүт баары вареный. Анан монтип кызым өзү колго жасайт бүт баарын. Айына бул тамакка биздин эле бир жердеги садикке бир 42 миң, 41 миң кетет. Кышкысын аябай көп кетчү, эми азыр жайкысын кичине могу отопление өчүп, бул газдын өзүнө бир где-то 2,5 миң, 3 миң сом кетет бир айгачы. 1, 2, 3, бери кара.